Виртуалды технология Нигериядагы көзү ажиз адамдарга жардам берүү үчүн кандай колдонулат? Театр, кино жок шартта, Газада технология элдин көңүл ачуусуна көмөктөшөт. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик баяндамасында. Нигериядагы көрүүсү начар студенттер текстти аудиого которгон окуу колдонмосун сынап жатышат. Ошондой эле Winsight компаниясынын стартап командасы телефондун программалык камсыздоосун аппараттык көз айнек кылып өзгөрттү. Анын жардамы менен жарым-жартылай көзү көрбөгөн адамдар түстөрдү, акчаны айырмалап биле алат жана бейтааныш чөйрөдө виртуалдуу түрдө жолун таап кете алат. Бул колдонмо абдан жагат. Анткени анын жардамы менен көп нерсени көрө алам. Ал брайль шрифтинде эмес, көрүнөө болот. Ошондуктан бул колдонмо мага аны таанууга жардам берет. Өтө ачка болуп кетсеңиз, Кытайдын Наннин шаарындагы бул ресторанга кириңиз. Бул ресторанда 7 робот ашпозчу ишке киришүүдө. Кардарлар QR кодун сканерлөө менен каалаган тамагына буйрутма кыла алат. Кызматкерлер болсо роботторго тамак аштын ингредиенттерин жана татымалдарды беришет. Андан соң 3-5 мүнөттө эле тамак даяр болот. Кардарлар бышырылган тамактын ылдам жасалышы, ыңгайлуулугу жана даамы тууралуу ой пикирлери менен бөлүшүп аткан учуру. Жаңылыктын соңунда Газанын биринчи виртуалдык оюн-зоок кафеси жаштарга музыка жана спорттун фантастикалык дүйнөсүн сунуштайт. Көпчүлүк үчүн саякатка тыюу салынгандыктан жана Израиль менен Египеттин чек арасы көп жылдар бою жабык тургандыктан интернет аркылуу качып кетүү чындап эле түйшүктөрдөн алыстат. Азырынча эркектер согуштук оюндарды жактырса, аялдар спортту, музыканы жана кызыктуу окуяларды жактырышат.